Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге кезектеги автоунаа Kia Ceed 2018 пробеги 212 миң родной экен туугандар. Бул машина бир кол айдалып тур. Өзүнүн светин мына көрүп атасыздар. Караңыздар. Крутикасынан анан сыртынан эки слой пленка бар экен. Астыңкысы сары, андан кийинкиси ак экен. Себеби башында лицензия чыгып, кийин башка бирөөгө өткөргөндөн эми өздөрүнүн эле машинеси просто туугандардын ортосунда бири-бирин өткөрүп, жанагы биздин кыргыздар ипынан көбүнчө маселе болот го. Ошентип атып 4 кишиге өтүп бүтүптү. Бирок бир эле кишинин машинеси экен. Баасы 800 миң плюс торг. Торг болгондо туугандар жакшы торг кылып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Себеби сыртынан урулган жерлери бар эки бетинен. Анан да обменге бар экен, вариант бар экен. Бирок только Mercedes Atego дейт, грузовой. Ошондой машиналар болсо вариантка алмашканга мүмкүн экен. Грузовой машиналариңиздер болсо ошо ылдыйда жазылган номерге чалып сүйлөшүп, бирок желательно ошо Mercedesке дейт. Грузовой Mercedes Atego дейт. Так, кайсы жерин сүйлөшсөңүздөр болот машинадан. Бул жактан бир бүтүп болгон экен. Бирок булар виноват эмес, каршыдан келип урган дейт. Страховка төлөп берген, официально базада бар экен. Бул биринчиси. Экинчиси ушул эле жагынан кырылды. Мячынан көрдүңүздөрбү? Ушул экөөсүнө туугандар сүйлөшүп, баасын келишип, жакшы торг кылып алсаңыздар болот экен. Бул байкер айтып атат. Урулган машина урулган, жазаш керек деп. Ошон үчүн чалып сүйлөшүп, ремонтун күн аябай суук. Ал Кыргызстандан көрүп аткандар болсо, башкалары тына бензинге. Бензин, дизель. Мен силерге азыр ички көрүнүшү боюнча айтам. Мага чейин шинасы боюнча, шинасы зимний липучка турат экен, азыр анан летнийлер бар экен. Бир сезон айдалган дейт, летнийлер. Комплектте детский кресло, анан бустер, анан короб, световой коробду кошуп берет экен. Так, ичи боюнча кана. Күндөн суугун. Так, туугандар, ички көрүнүшү боюнча силерге айтайын мен. Азыр Шкода Октавиялар менен Kia Ceed'тер ушундай крутилкасы. Так, бул жактан электропакет туугандар. Бул жактан подогрев руль бар экен, корректировка фар, мультируль, өзү штатный мафону, автомат коробка жана подогрев сиденьелер бар туугандар. 3 режимде иштейт экен. Айта кетчү нерсеси, ИП боюнча бул азыркы байкебиздин өзүнүн атында экен. Өзү московский прописка экен, бирок өзүнүн атындагы машиналарды чыгарып атат окшойт. Ушу 1,5-2 айдын ичинде бүтүрөм баарын чыгарам дегендей кылат. Сиздерде да убакыт бар ошончо өткөрүп алганга кичине убакыт коюп берет экен. Эгер жок өткөрөм десеңиздер, сразу өткөрүп аласыздар. Страховкасы бирок бүтүптүр, страховкасы азыр жок экен. Так, арткы сиденьелерде чехол кийилген. Алдыңкы сиденьелерде чехолун чечип коюп тур туугандар. Ева коврик салынган. Анан дагы видеомда баарын кошуп берет экен. Видеорегистратор, детский сиденье, бустер, световой короб. Ошолордун баарын берип, өзү ошо жумуштарын бүтүрүп Кыргызстанга кетемин деп пландап атыптыр. Элиңиздер туугандар, кийинки видеого чейин сак саламатта калыңыздар.